Эсенсиздерби урматтуу эл журт, калай калк. Мен кече токтогон жерден Манас баянын ары көздөй улайын. Сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Сиздердин ар бир бөлүшкөнүңүздөр дагы чоң иш туугандар. Анткени ошол сиздер бөлүшүп койсоңуздар, биздин көрсөтүүбүз калкыбыздын калың катмарын аралап, айрыкча жаштарыбызга, балдарыбызга жетип калса, алардын ичинен Манасты билбегендери бир аз да болсо Манас жөнүндө билип калса, кулагына ийилип калса, көкүрөгүндөгү кыргызчылыгы, атуулдук сезими жанданып кетсе деген жакшы тилегибиз бар. Ошондуктан эфирибизди бөлүшүп туруңуздар өтүнүч. Эмесе баштайын. Манас кече айтканбыз, өзүнүн 650 миң 700 миңге жакын колун 3кө бөлдү. Бир жагын 150 миң аскерди айдап, аларды баштап Айдаркан көкчө болуп, булар баягы Илебин деген баатырдын калаасын камаганы алма коюрду көздөй кетишкен. Илебин болсо өзү кечеги Орго хандын колунда аралашып, кошулуп жүрүп, мына ошо Орго ханга жардамга келди эле, ошол жерде өлүп тынды. Ал эми анын шаары, анын калаасы, ал дагы бир топ жерди ээлеп жаткан баатыр экен. Мына ошону камаганы, мына ошол жерди алганы Айдаркан менен көкчө кетти. Ал эми дагы бир 150 миңин алып, тетигил Дагалак наркы жагы Ымалайдан келген баягы Мунар хан менен Кайыпдаң, алар дагы Манастын нөкөрлөрү, Манастын аскерлерин жетектеп жүрүшөт. 150 миң менен Суңшоо тарапты көздөй кетти дейт. Суңшоо деген бул Нарын тарап. Мына ошол жакты калмак кытайлардан бошоткону 150 миң аскер кетти. Ал эми Манастын колунда болсо 300-350 миңдей аскер калды. Эми Манас ошол жерде Кыргыл, Бакай жана башкалар болуп, Ошпур болуп кеңешип жатат. Кандай болуп биз чүйгө чыгабыз? Эгер азыр көлдүн ушул ылдый жагы менен барсак, тетигил сайдын ичине кирсек, эки жагы тоо экен. Булар таш кулатып, жаа тартып, мылтык атып, биз ушул чогуу кирген жерде сайда камап, колубуздун ышпалдасын чыгарышат. Анткени сөзсүз түрдө бул жака Акунбешим өзүнүн кароолчуларын койгон болуш керек деп булар кеңеш кылышты дагы. Ал кеңеште Бакай 50 миң кол алып, ошол Кызыл Чап ушундай жер экен дейт. Ошол тоо үстүндө, кыр үстүндө эки жакта аскер барбы жокпу карап, акмалап, жол чалып, эгер аскер болсо алар менен салгылашканы тоо башылап аскерин эшитип кетти дейт. 50 миң аскер менен. Ал эми Кыргылчал болсо түздө калды. Манас болсо 150 миң аскер алып башка тоо менен чүй жака өттү дейт. Аябай баягы ат жүргөнгө ыңгайсыз, катаал шартта жол экен дейт. Ошентсе дагы чүйдүн сары талаасы алаканга салынгандай көрүнүп турат экен дейт. Эми Манас ал жака кете берсин, бул жакта Бакай эки жака көз чаптырып, кимдер бар, кимдер жогун биле берсин. Кыргыл Чал менен Ошпур эмне кылып жатат? Анын колунда 70 миң аскер калган. Ал тетигил сай менен чүйгө чыга турган жай менен аскерин алып жөнөп калды. Анткени Бакайдан кеткен бойдон 1-2 күн дарек чыкпай калды эле. Эмне болот эми деп баягы Кыргылчал жөнөгөндө алдынан баягы Акунбешим мындай кылды эле да. Шамың шааны чакырып айтты эле. Сен тетигил Керкөлдүн жанында көт малды деген жер бар. Мына ошол жерден барып Манастын колун акмала. Ошол жерде кароолго тургунуң деп казынадан баккан 16 миң аскерин бөлүп берген. Ага Бооң деген баатырды аласың, ал дагы 2 миң аскери менен чыгат, ал сага кошулат деп Бооңду кошуп берген. Келип Шамыңшаа көт малдыдан карап Манастын селдей каптаган колун көрүп эс болуп калды. Бул жерде турсак болбос. Биз булардын колуна чак келбейбиз. 16 миң аскер менен эмне кыла алмак элек деп Бооң деген ары аяр, ары баатыр экен. Жанагы сайга көлдөн чыга бериш, чүйгө өтө бериш жерине калтырып,
өзі болсо калган аскерди айдап алып Акунбешимди көздөй качып кетти. Анан баягы бооң кыргыл чалга кыйла өнөрүн көрсөтүп, алардын арасында жайчылар бар экен. Жайчы деген бул баягы күн ачыкта күн жаадырган, болбосо кар жаадырган мына ушундай сыйкырчы, амалкөй, мына ушундай аярлар болгон дейт илгери. Мына ошолор жөнүндө биздин эпоста маалыматтар бар. Мына ошентип күндүзү түн кылып жолун тосуп, кыргылдын колун өткөрбөй бооң карап турду. Анан бир аз күн өткөндөн кийин бакай үстүнөн түшүп, кыргыл астынан чыгып, бая бооңду араң дегенде өлтүрүп тынышып, аны баштаган 90 баатырынын тындым кылышып, анан бооң тоскон сай менен чүйдү көздөй кирип келатышты. Ал эми Манас жанагы атка жайсыз, ыңгайсыз, катаал шарт болсо дагы ошол тоо менен чүйдү көздөй өтүп, алгач Манас ылдый талаага баягы бардык колу менен түшүп албай, 50 000 кол алып, калган 100 000 тоонун арасында белде калтырып, анан кийин ишарат кылып, баягы желек булгап, мына ушинтип жолугабыз деп, эгерде кол катуу чыкса, белги беребиз, түшөсүңөр деп аларга тапшырманы берип, өзү 50 000 аскер менен чүйдүн алгачкы калаасына келип жетти. Бул калаанын аты Күртүк Чебек деген кала экен. Ал жерде Тыгылык деген Акунбешимдин жаңжуңу, кол башчысы, баягы бир жериндин башкаруучусу 100 000 аскер менен алдынан тосуп чыкты. Манас 50 000 менен, тигил 100 000 менен. Бири-бирине жакындатыша койбой, катуу баягы мөндүр кылып, ок атып, жамгыр кылып, жаа тартышып, күнү кечке бири-бирин аткылашты дейт. Акырында Манастын жаалы чыгып, көк темирден соот кийип, жоо жарагын камданып, анан Тыгылыкты жекеге деп бакырып, ак куланы минип чыкты дейт. Тыгылык дагы туруп калбастан жекеге чыгып, Манас экөө найзалашып, анан Манас аны баягы найза менен сайып, чарайына чопкутунан өтүп найзасы дейт. Артынан чыгып кетти Тыгылыктын. Ошонтип эле жөн калбастан Тыгылыкты баягы Манас ошончо баягындай жини менен, ошончо жаалы менен, найзасы менен асмандатып Тыгылыкты көтөрүп турду дейт. Көтөрүп турганда тетиги Тыгылык баштаган 100 000 аскердин шаабайы сууп, үрөйү учуп, Манастын баягы ушунчалык шердигине, ушунчалык эрдигине, күчтүү алттыгына ушунчалык баа беришип, төө чачтары тик турду дейт. Ал жерде Тыгылык деле өлтүрбөй, Агуруп деген дагы бирөөсүн жекеге чакырып, Агуруп баатырды да өлтүрүп, аны көргөндөн кийин баягы Тыгылыктын 100 000 колу качып бозуп, Акунбешимди көздөй жетип кетти дейт. Манастын колу берки шаарга кирсе, Күртүк Чебек дегендин эли алда качан качып, шаардын ичи калдырап бош калыптыр. Эми Манас жанагы Күртүк Чебек деген калаларды ала турсун, мен сиздерге ошол учурда Манастын колу кандай бөлүкчөлөрдөн турганын айтып берейин. Ошондон маалымат берип кетейин. Мисалы, Кыргылдын жана 70 000 колу бар. Кыргыл аны Ошбур экөө башкарып жүрөт. 70 000дин 20 000 саадакчы жаач экен. 30 000 мылтык атуучу экен. 5 000 күрс уруучу, 15 000 найза сайып кылыч чабуучу экен. Мына ушундай бөлүкчөлөрдөн турат экен. Манас бабабыз мына ушундай аскерди ушинтип башкарат экен. Эми мен сиздерге жанагы Акунбешим тетигил Оргону чапкан Манас дегенден кабар ал, мына ошонун жолун тос деп 16 000 аскер кошуп берген Шамыңша жөнүндө кабар берейин. Шамыңша Манасты көрүп, Манастын селдей каптаган колун көрүп, кайра Акунбешимди көздөй качып келди. Келип Акунбешимге кирсе, Акунбешим бир топ баягы жаңжуңдарын, калдайларын, амбалдарын чакырыптыр. Алыстан Жамыра, Торгой деген калдайлар келиптир. Дабаша, Тулус деген жаңжулдары келиптир.
улаңгы көйür деген амбалдары келиптир. Анан Шамың Шаа Акунбешимге айтып турат. Бул абдан көп кол экен. Буга биз алыбыз жетеби да жетпейби? Ушундай селдей каптаган, ушундай баягы согушту баягында өлөмүн деп качпаган мына ушундай кол экен деп айтып оозун жиэлекте дагы 40-50 киши келди дейт Акунбешимге. Эми кебетесин көрсөң, бирөөсүнүн башына айбалта жеп, башынын териси алжайган дейт. Бирөөсүнүн колу сынган, бирөөсүнүн буту сынган, бүрөйлөрү учкан, ушунчалык кебетелери кеткен Акунбешимге киришип чоочугандан ушундай бирөөсү тим эле баягы өзүн өзү билбей калган дейт да. Бирөөсү айбан болуп калган дейт. Такыр баягы каякта жүргөнүн билбей, мына ушундай баягындай катуу үркүп калган. Ошентип анан Акунбешимдин алдында турушат. Эми Кызыл Суу жактан качып келдик деп айтты да булар. Анда Шамың Шаа баягы Акунбешим менен сүйлөшүп, чынында катуу даярданалы деп турса, Акунбешим ичинен ойлонуп жатат. Болбосо 900 000 кол даярдап койгон. Улам Кудайына сыйынып, улам Кудайына сыйынып. Акунбешим өзү таза Кытай экен. Сун Туншаң деген Кытайдын уругунан болот экен. 5 атадан бери падышачылык кылат экен ушул чүй ичинде. Эли болсо, башкарган эли манжуриялыктар, моңгулдар, Тунша жана Кытай эли, мына ушундай, анан калмактар. Мына ушундай элди башкарат экен. Анан Акунбешим улам бутуна сыйынып, улам Кудайына сыйынып, жанагы кара бултага кеттиби, жана дагы алып барып курмандык чалдыңарбы деп нары басып, бери басып, баягы бир ордуна турбай, анан Баң Дуулу деп коет экен. Баягы доолбас сыяктуу Баң Дуулусун бир чаап, баягы чогулткула аскерлердин баарысын, кароолдорду мыктап койгула деп мына ушинтип буйругун берип согушка даярданып жүрөт. Эми биз Манастын колуна кайтып келебиз. Жана башында айттык, Манастын колу 3кө бөлүнүп, бир тарабын 150 000 аскерди алып, Айдаркандын көкчөсү тетиги Илевин деген баягы согушта өлгөн баатырдын калаасын камаганы кеткен. Мына ошол Илевинге барып, эми көкчө менен Айдаркан эмне кылып жатат? Мына ушуну сиздерге айтып берейин. Кушмурун деген ойдо дейт да. Бул жер Куурайлуу деген жерде экен. Чаргын деген жагынан барышып, Ботолук деген саздуу талаадан көкчө аскерлерин баштап Чабдардын белин ашырып, жанында Үмөт, Жайсаң, Үйшүн, Албан деген жолдоштору бар дейт. Мына ошолор барып баягы Алма Койурдагы Илевиндин шаарын камап калышты. Илевиндин эми шаарын камаганда эмне? Бул жердин баатыры өлүп, эли ыйлап, баягы азалуу эмне кылар айласын таппай, кый-сыпыр түшүшүп, мына ушинтип турушат. Ал болсо, көкчө Айдаркан болсо, бул шаарды жөн эле эч бир ок атпай, эч нерсе кылбай басып алды. Бул Илевиндин калаасы, Илевин башкарган жер башы Жаркент Алматага чейин жетчү экен да. Мына ушундай чоң баягы аймакты Илевин башкарчу экен. Анын эли баягы Айдаркан көкчөгө жеңилип, 190 таза жорго тартуу кылып тосуп алды дейт. Анан Илевиндин агасы Чыңша деген кишинин Буудайбек деген кызы аябай сулуу экен дейт. Ошол Буудайбекти кошкондо 9 кызды ушундай сонун аттарды жасалгалап, меле жалын тарап, 9 кызды белек кылышып, көкчөнүн алдында, Айдаркандын алдында жүгүнүп бөгүлүп турушту дейт. Көкчө ошондо 29 жашта экен. Баягы 9 кызды 3 жүзкө 3төн калыс бөлүп берди дейт.
эми арасында арман кылып калганы болду дейт. Мен үйлөнсөм кандай болот эле, мен жетип албадым, мен албадым муну деп атандашканы болду дейт. Бирок ошол калыс болсун деп 300кө 3төн кызды берип, бай олжону да тең бөлүп, анан Буудайбекке Көкчө үйлөндү дейт, нике кыйдырып. Мына ошентип алма коюрда Көкчө 150 000 колу менен барды эле, ал жерден дагы 50 000 кол алып 200 000 болду. Анан ошол Айдаркан Көкчө алма коюрду багынтып, жанагындай кылып Илебиндин агасы Чың Шаанын Буудайбек кызына үйлөнгөн соң, берки жакта баягы Кашкел деген дагы баатыр бар эле, анын дагы шаары бар эле. Мына ошол шаарга калмактардын өстөрүнөн элчи жөнөттү дейт. Ошол тынч багынып берсин, жакшынакай болуп биздин бийликти таанысын, биздин карамагыбызга кирсин деп. Ал эми Кашкелдин эли баягы алма коюрдагы Илебиндин элиндей болуп багынып бербей, булар шаарын таштап качып жөнөштү. Эми кеңешип булар, бул жагы эгерде биз өйдөлөп барсак, тетиги Орол тоосунун нар жагына ооп кетебиз. Болбосо Ылдый Арал көл жака, кумга, ошол жакта чөл жака сиңип кетебиз. Болбосо биз Чүйгө барабыз дагы Акун Бешимдин калаасына барып, Акун Бешимдин койнуна кирип кетебиз. Анан Акун Бешим бизге туруп берер, Акун Бешим бизди коргоп калар деп Чүйгө бир тобу дагы башка жака болуп, көпчүлүгү ошол Акун Бешимдин шаарын көздөй аттуучаны аттуучан, улуучону улуучон дейт. Улуусу жогу арабачан болуп мынтип жүгүн көтөрүп, эл үркүп, көчүп Акун Бешимди көздөй жөнөдү. Бирок жакында Акун Бешимдин шаарында кана байран кыйсыпыр болорун булар али билбейт. Эми муну бияка таштап кайра Манаска бара турган болсок, Манас ар жактан келген колун чогултуп 350 000 аскерин ошол Чүйдүн талаасына чогултуп Акун Бешимге бармакка камынып калды. Ал эми баягы Уйгурдан келген Мунаркан менен Ымалайдан келген Кайыптан баштап кеткен 150 000 кол Суңшоого нарынга кетишкен. Алар качан келет? Алар кандай турмушка жолукту? Алар эмне кылып жатышат? Бул боюнча эртең кабар беребиз. Эртеңден кайра жолугушканча аман туруңуздар туугандар.